Түркия менен Сирияда орун алган жер титирөө бир катар өлкөлөрдү нес кылды. Кыргызстан алгачкылардан болуп жардамга кол сунду, сурайын дегеним. Бул окуя биздеги, айрыкча Ордо калаадагы көп кабаттуу курулуштардын сапаты кандай деп санаркоого себеп болот экен. Бул тармакта көзөмөл кандай болууда? Түрк боордошторубузга Кудай чоң суноо берди. Жамандыктын артында бир чоң жакшылык бар экенин унутпашыбыз керек. Ошондуктан түрк боордошторду сабырдуулукка чакырам. Кудай кайтыш болуп кеткендерге бейишинен орун берсин деп тилейм. Түркия элинде оор жоготуу болду. Кесиптешим Эрдоган мырзага терең кайгыруу менен көңүл айтам. Белди бекем бууп, кайрат кылуудан башка арга жок. Туркияга барып, бетме-бет жолугуп көңүл айтып келсек жакшы болот эле. Бирок ансыз деле кабыргасы кайышып, аза кайгысын тартып, эл камы үчүн күнү-түнү жан үрөп, чолоосу тийбей жаткан маалда жүк болуп, тоскоолдук жаратпайлы дедим. Президенттердин барганы тосуп алган тарапка да өзүнчө эле бир түйшүк болот. Эмибизде салынып жаткан көп кубаттуу үйлөргө токтоло турган болсок, биз дагы Кудай өзүң сакта деп жашагандан башка аргабыз жок. Союз чачырагандан берки акыркы 32 жылда бир топ көп кубаттуу үйлөр салынды. Союз малында көзөмөл жакшы болчу. Андан бери көзөмөл начарлады. Айрыкча акыркы 10 жылда салынган көп кубаттуу үйлөрдүн кандай салынганын бир Кудай өзү билет. Эгер кулап калса, анда жашаган адамдардын убал сообу ошол үйлөрдү салган адамдардын буга чейинки мам курулушка тиешелүү архитекторлордун абийиринде калат. 2020 жылдан бери көп кубаттуу үйлөрдү куруу боюнча иштерди иретке салып келе жатабыз. Көзөмөлдү да күчөттүк. Кече жакында мамлекеттик курулуш мекемесин реформа кылдык. Мындан ары бир терезе болот. Архитектураны Бишкек шаарынын мэриясынын карамагына берип, Бишкектин ичиндеги курулуштарды иретке келтирели дедик. 2020 жылдан бери Бишкектин ичиндеги көп кубаттуу үйлөрдөн 64 батирди мэрияга алдык. Мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берип жатабыз. МИК аркылуу кезекте турган элге 20-25 жылга ипотекага беребиз. Мындан сырткары Бишкек шаарынын ичинде бүгүнкү күндө 74 көп кубаттуу үй мыйзамсыз салынган экен. Жерлерди трансформациядан өткөргөн эмес, 5 жылга ижарага деп алып алышып, көп кубаттуу үйлөрдү салып, сатып жиберишкен. Азыр эл жашап жатат. Кызыл сызыкка салынган үйлөр да бар. Андан сырткары келишим менен мэриядан жер алып жатканда квартиралардын 10%-ын беребиз деп жерлерди алып алышып, бирок бир дагы батир бербегендер бар экен. Алардын баары эми мыйзамдаштырып бергиле деп кайрылып жатышат. Макул, биз мыйзамдаштырып берели. Бирок сапатын өз мойнуңарга аласыңар, а бир соту силердин мойнуңарда деп жатабыз. Сүрдүрүп салалы десек, эл жашап жатат. Элде эмне күнөө убагында кызыл таякчага сатып алышканда. Кыскасы, мурдагы мэрлер, мам курулуш, архитектура кызматкерлери аман эле болушсун. Өздөрү кошо коррупцияга кекиртегинен батып кетишкен экен. Азыр эми биз алардын кирин тазалап жатабыз. Эми буга чейин салынып баштап, бирок анча-мынча бүтпөй калган үйлөрдү гана эгер кызыл сызыкка кирип кетпеген болсо, аягына чыгарганга уруксат беришибиз мүмкүн. Мындан ары башаламан курулуштар болбойт жана жаңы салынып жаткан көп кубаттуу курулуштардын сапаты толук мамлекеттин көзөмөлүнө алынды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кечээ өлкөбүздө орун алган окуя мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кылмыш иштери кайра кароого жиберилиши жана анын дарылануу үчүн чет жакка чыгуусуна уруксат берилишине сиздин пикирди билсек. Соттун чечимине көз карашыңыз кандай болду? Чечимине макулсузбу? Сот менен укук коргоо органдары чечтиби, демек соттун чечимине баш ийишибиз керек. Эң негизгиси, мыйзамга баш ийип жашаганды үйрөнөлү. Былтыр дагы октябрь окуясы, мектеп салганы, чет өлкөнүн жарандарына паспорт бергени кылмыш иштери боюнча сот актап жиберген. Анда деле соттун чечимине макул болушубуз керек дегенбиз. Макулбуз. Түрмөдө жыландын баласы дагы жатпасын деген сөз бар. Мен душманымдын дагы түрмөдө жатышын каалабайм. Кудай пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга мен дайыма кечиримдүүлөр менен сабырдуулар тараптамын деп айткан экен. Кечиримдүү болушубуз керек. Биз Кудай жолунда болсок, бардык иштерибиз дайыма алга жылат. Суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат.